рубрикасында Динара Мамбетахунова акын, обончу көп кырдуу өнөрдүн ээси эжебиздин чыгармачылыгы туурасында кеп болот. Азыр белгилүү ырчы Жаңылан Айсаракунованын аткаруусундагы Жаңырат дил кайрык деген чыгарманы бирге угалы. Жаңылан Айсаракунованын аткаруусунда Жаңылан дил кайрык деген чыгарма тур. Келиңиз. Келиңиз. Биздин жаныбыздан орун алыңыз. Куш келипсиз. Рахмат. Алгач эле ушул чыгарма туурасында сөз кылсак, жаңы чыгарма экен. Кандай бир тап калдыңыз? Сезимдериңиз менен бөлүшүп. Бул чыгарма жаралганына бир топ жылдардын жүзү болуп калды. Менимче 5 жылдын аралыгы болуп калды деп ойлойм. Муну Динара Мамбетахунова эжекейибиз ушу чыгарган деле сразу мага берген болчу. Сен ырдасаң жарашат, ушуну аракет кылып көрөлү деп. Ушу Жаңырат дил кайрык деген китептин негизиндеги ушул ырды атай мага сунуштагандан
албетте аракет кылып көрдүк. Кудайым буйрса, мына презентациясы болуп эл алдына жүзү чыгып турган кез. Негизи эле ар бир чыгармада канча иштейсиз? Мындай кээ бир ырчылар айтып калат, ой, мен бир ырдаш үчүн бир 5 жыл бер жагы даярданам деп. Сиз канча жанагы спортчулар даярданат го, улам машыгып, ошондой эле машыгыш керек да. Албетте, обончулар менен иштегенде сөзсүз анын биринчи сөзү жагыш керек, анан обон жагыш керек дегенде ушундай сүйлөшүп алгандан кийин баягы ырды сиз айткандай таптап башташ керек да. Ага убакыт көп эле талап кылынат. Аябай жүрөгүңө жаккан ыр болсо, тезирээк иштелип чыгышы мүмкүн. Бир эң эле дебегенде жарым жылда жакшы ыр чыгышы мүмкүн да. Аябай жүрөгүңдөн ойлонуп жүрүп, аябай шашылыш болуп калганда 1-3 айдын тегерегинде иштеп чыкса болот. Жакшы. Анда эмесе, урматтуу теле көрүүчүлөр, биз жогоруда уккан ырдын автору, белгилүү обончу, акын эжебиз Динара Мамбетахунованы бирге тосуп алалы сиздер менен. Келиңиз эже. Хуш келипсиз. Келиңиз. Мына колуңузда жаңы чыккан китеп турат, Жаңырат. Аталышы дагы Жаңырат дил кайрык экен. Ооба. Бул өтө кызыктуу китеп экен. Ошо китептен баштайлы сөздү. Жаңырат дил кайрык, азыр жаңылан аткарып бет ачарын уюштуруп бербедиңиздерби? Буга өтө чоң ыраазычылык билдирем. Ооба, ырдын бет ачары болду. Жаңырат дил кайрык ушул аталышынын аталышы ырдын атынан болду да. Бул чыккандан кийин ичине кирген обондуу ырлар, ар тармактагы обондуу ырлар да. Бул жерде атуулдук ырлар, лирика, арноо ырлары, балдар ырлары, анан аталышын кандай кылсак деген ойдо болуп, анан бирден карай келгенде эле, мына мен дил кайрык жаңырып жатпаймынбы, жан дүйнө жаңырып жатпаймынбы дегенсип, ушул ыр өзү мындай суурулуп чыккандай болду да. Өзү эле мына менин ысымымды беришиңер керек дегендей болуп. Анан бул китеп Жаңырат дил кайрык болуп аталды. Ал эми Жаңырат дил кайрык ырды жазылышы 2015-жылга кетет. Эмнеден улам жазылды? Эми бизде бул Адахан мырза билет, акындарда бир эргүү учурлар болуп калат да. Жолдо кетип баратсаң деле, жаратылышты көрсөң, же чымчык бирдеме деп сайрап жиберсе, же бир жалбырак түшкөнүн карап калсаң, же жан жаап жиберсе, анан жолдо ушу кетип бараттым эле, эсимде да, жана Дубовый парк жактан кетип баратып, анан мезгилдер ушундай тез өтүп жатпайбы? Мезгилдер тармал болуп, толкундардай эч карматпайт колдорума деп атсам эле, баягы ыр саптын аркасынан обону дагы кыңылдап келгенде, жана телефонго жаза калганга аракет кылдым, себеби качып кетет эле. Учурду кармайт. Учурду ошо мезгилди кармап, анан ушулар жаралып калган. Аты анан Жаңырат дил кайрык деп ушул бир жакшы бир сезимдерди кетип баратып, анан чыгып калган. Бул китеп негизинен 4 бөлүктөн турат экен. Эмне үчүн 4 бөлүккө бөлдүңүздөр? Бул китепти композитор агайым бар, мага устат дагы болгон учурунда Айтыкеев совхоз агайым мындан бир 20 жыл мурда Маданият министрлигинде чогуу иштегенбиз, композиторлордун куратору эле да. Анан ошол агайым менен сүйлөшсөм, ал кишинде ал агайдан эле тажрыйбасы көп. Мындай китептин көбүн чыгарды. Малдыбаеванын китебин, Кайыргүл Сартбаеванын ырдаган ырларын. Анан ошол агайым айтты, баарын эле аралаштырып бербей, бөлүшүң керек. Балдар ырларың бар экен, аны бир бөлүк кылалы. Арноо ырларың бар экен, Шералиевке, Чокморовго, тиги Саяк Баятыларга арнаган ырлар, алар бир бөлүк болсун. Лирика жанры бир багыт болсун. Анан ошондой эле атуулдук ырлар деп бөлсөк, ырды тандап ырдачуу ырчыга дагы жеңил болот. Кайсы багытты ырдайм десе, ушул китебиңден таап алып, анан форматындагы А4 кылалы деди, себеби фортепианога коюп, мынтип ойногондо дагы мындай пианинога отуруп алып
ыңгайлуу болот деп. Ошол агайымдын акылы менен болду. Динара эже, ушу сиздин чыгармачылыгыңызга карасак, ат башыда бала кезден бери ушу өнөргө аралашып келатасыз да. Ооба. Анан мен эми четин эле билем да, мына баянды ойнойсуз, комуста күй чертесиз, ыр жасасыз, обон чыгарасыз, кыскасы көп. Ушунча кээ бир адам ошол бир эле жанрына өмүрүн жетпейт. Мындай карап. Ушунча эргүүнү, ушунча күчтүн баарын каяктан алып атасыз? Бери сууда сүзгөндөрүңүздү айтпайлы. Эми кандай десем, ушу жараткан берип койгон бир насип го. Ал жактан болбосо кайдан? Тайларым өнөрлүү адамдар ошо тай жактан келди деп дагы ойлойм да. Зергер устасы да болгон, манасчысы да болгон, комузчусу да, кылгыякты ойногону да, скульптору дагы мына азыр Жаманкулов ким, Жолдошбек бул дагы ошо тайларым. Анан бул жерден дагы айтышым керек, бул жаңылан дагы тайым. Мына тай жактан келген бир, мен оюмча бир өнөр болсо керек деп ойлойм. Бул өнөрдү дагы бакпаса, жанагы аргымакты таптагандай, баягы мүнүшкөр тиги кушту таптайт го, табана келтирип, ошондой таптап, неметпесе өнөрдө кетип калат да. Кантип таптайсыз? Мен эми кантип сактайсыз ушу? Кийинчерээк ушу 50 жаш, эртон 50 дегендей ошол жашка келгенден анан мага ушундай өнөрлөр берилди эле. Мен аны атайлап эле багып, монтип нотага түшүрүп, анан элге чыгарып, антпей эле баягы одноразовый сыяктуу кылып эле келтирмейин деп анан өзүм аябай нааразы болдум. Канча деген жылдар өтүп кетиптир. Иштептирмин, комсомол уюмун жетектептирмин, 2 облуста, ак үй, көк үй, министрликтердин бир тобу. Анан жаш өтүп баратат да. Муну калтырыш керек эле да, төгүп, мындай оформление кылып дегендей ойдо болуп, анан кой азыр да кеч эмес. Эми нотага түшүрүп, ырчыларга сунуштап, жакса ырдашса, китептерди дагы, жана ыр жыйнакты дагы топтоп, куржунга салып, ушинтип баштадым да, ушу 50 жашка келгенден анан. Бир жагынан Гүлүпа Кондучалова апа менен кеңешип айттым да, ушу 50 жашка чейинки бир 30 жылдай убактымды текке кетирип жибериптирмин, кызмат, карьера деп десем, сен ага такыр өкүнбөгүнүң деди. Сен тажрыйба алдың. Сен гүлдүн көгүн көктөй көрдүң, кызылын кызылдай көрдүң. Эми тök балам, мен сага 92 жаш өмүрүмдүн эмесин беремин, өмүрүмдү беремин. Дагы ошончо жыл иштесең, сен деген далай эмгек жаратасың дегенден кийин өкүнбөй калдым. Чыгармачылыкта иштешүүдө бул чыгарма эмес, мындан дагы бир топ чыгармаларда чогуу иштешкен экенсиздер. Анан иштөө боюнча эмнеден улам ушул биздин эжекебиз менен иштешкиңиз келет, же бир музыкага болгон шыгуу, же сиздин табитиңизге ылайыктуубу? Ким бага бердиңизби? Динара эже менен иштешүү аябай оңой да. Даярдап койгондон кийин өзү чакырат, мен келем, анан экөөбүз баягы чыгармачылык баарлашууга өтүп кетебиз да. Чыгармачылыкка сүйлөшүп, сүңгүп кирип кеткенден кийин чыгууга мүмкүн болбой калат, көп сааттар бою отурабыз экөөбүз. Анан анын ичинде сырыбыз да бар, ырыбыз да бар, дилибиз да бар, жан дүйнөбүз баары аралашып кетет да. Ошол себептүү Динара эженин ырлары мага жүрөгүмө бат кабыл алынат дагы, анан бат сиңиши мүмкүн да. Ошон үчүн Динара эженин ырларын көп ырдап, канча концерттерде ырдап жүрөбүз. Өзүмдүн жеке концертин бергенде дагы бир топ чыгармаларды ырдадым эле. Ушу Динара эженин калемине таандык, абдан жакшы, көп жеңилдиктерди берет. Динара эже өзү да. Сиз жакшы айтып койдуңузбу, абдан оңой деп. Бир пикири келишпей кеткендер, мындай талашып тартышуу болобу? Кызыктуу мындай чыгарманын жакшы чыгыш үчүн. Чыгарманын жакшы болушу үчүн талашып тартышуу мүмкүн.
албетте мүмкүн, бирок экөөбүз аябай катуу талашпайбыз. Эже жумшак адам да абдан, назик. Жумшак, назик, адам көңүлүн карап турат, аябай чуткий адам да. Анан жаңыландын башка ырчылардан өзгөчөлүгү эки үнү бар. Улуттук үнү бар, комуз менен жана айнагүлдөрдө ырдайт. Анан азыр укпадыңыздарбы? Классикалык үнү бар, опералык үнү бар. Анан ошого мүнөздөп, мен анан ырдыда сунуштаганда жаңыланга гана жарашарын билем, анан жаңыланга сунуштайм. Негизи эле сиздин ырлардан баягы эл артисттери, атактуу урчулар ырдады чыгармаларыңызды. Кимисин мындай аткарганы көңүлүңүзгө толуп жагып жүрөт? Эң биринчи Эсен эжекебиз өтүп кетти, Нурманбетова. Эже ушундай таасирленип, менин үнүмө мага ылайыктуу жазып турсуң айланайын деп. Сен тартынбай жаза беришиң керек. Опералык ырчыларга тартынбай берсең, сенде болот экен деп ошол киши мындай мага эме берип койду да, баягы жашыл светофор кылып опералык ырчыларга деген жанрда мотивация берген турбайбы? Мотивация кетти. Анан ал эми балдар ырлары эми өзүбүз баягы балдарга ылайыктуу, балдар ырдап кеткидей тарбиялык мааниси бар ырларды эми өзүбүз как мугалим катары, мурдагы комсомолдук жетекчи катары ал жанрды өзүм жакшы түшүндүм да. Ал эми атуулдук ырлар биз Советтер Союзу мезгилдеринин балдарыбыз да. Ошол кездеги атуулдук ырлар менен тарбияландык да. Анан ошондон бери калган бир жаназык болсо керек деп ойлойм да. Ошол себептен мындай атуулдук ырларга дагы көбүрөөк мындай багытын ошол жакка дагы алган себебим болду. Ал эми атуулдук ырлардын аталарынын бири дегендей Султан Каримов агайыбыз ошол жанрды дагы жакшы өстөштүргөн адам да. Атуулдук ырларда ошол агайыма бердим. Эң жакшы кабыл алып ырдап жүрөт. Айтматов атага арнаган ыр, мисалы Көчмөн эл, жана башка. Анан Өбүкеев Бакыт, анын үнү өзү эле атуулдукта, гүрүлдөгөн Кыргызстан, эгемендик, жана башка деп анан Алып Манасчы Саякбай мисалы. Ошо ар кимдин өзүнүн мүнөзүнө жараша, үнүнүн тембрине жараша эле анан ырлар деле бөлүнүп калат экен. Бул артист, ырчы муну аткарат. Ал эми Гүлүм Касымбаева, алынкы лирика, зың-зың эткен үнү менен. Жакшы. Гүлүм Касымбаева да калбадыңызбы? Мына 1,5 мүнөт убактыбыз калыптыр. Азыр Гүлүм ырдайт буюрса. Көчмөндөр оюндары чыгармасы жөнүндө эмнени айта аласыз? Ушул кызыктуу чыгарма болду, анткени азыр кыргыздарда ошо көчмөндөр оюндары менен дүйнөгө таанылып атат. Таанылдык. Көчмөн оюндары 3 жолу өткөндө өтө таасирленип жаттым. Кыргызстан дүңгүрөп, дүйнө жүзүнө угулду, бир муштумга түйүлгөндөй болду. Укмуш бир атуулдук сезимдер ойгонуп жаткан кезде Гүлсайра Момунова апабыздын Көчмөндөр оюндары деген ырын угуп калдым. Анан эжеге телефон чалдым. Эже, ушунун ичинен ушундай бир канын жерге тамызбай бир 3 куплетин бир даярдап бериңизчи десем, анан 3 куплетин даярдап берди. Ага кичине кошумча кылып кайрыманы коштум. Ала тоонун койнундагы, ысык көлдүн боюндагы деген кайрыманы кошуп анан эжеге айттым. Эже, оңдосоңуз оңдоңуз, жакпаса оңдобосоңуз ушул кайрыманы кошуп койдум десем, эң сонун болуптур. Айланайын, чыгара бер деп анан. Жакшы, ал киши дагы баягы жакшы адам эмес беле, жумшак адам, сонун бала. Ушундай менин устатым. Эжем эми эжемдин элеси ушул көчмөндөрдүн оюндарында дагы жашай беришин каалайм. Бар болуңуздар. Андай ыргал, Назира. Ооба, чогуу ыргал. Сиздерге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Бар болуңуз, ден соолукта болуңуз деген жакшы тилектер айтабыз. Дагы тарта калган ырлар чырат бергиле. Келиң санасакмы? Гүлүм деген биздин Касымбаева деген мыкты, таланттуу кызыбыз бар. Ал кыргыз өзүнүн өнөрү менен Японияга чейин кыргыз ырларын ырдап, ошондой эле япон ырларын да мыкты ырдап келатат. Анда Гүлүмдүн аткарышында эженин чыгармасын угалы.